بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى сансыз шүкіршіліктер болсын, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламға салауат жана саламдар болсын. Мына бүгінгі күнге чейин мына Құрбан айт намаздарын, ораза айт намаздарын, мұсылманшылықтағы милдеттерді илим жағынан дағы, амал жағынан дағы біздің ата-бабаларыбыз, ұстаздарыбыз атадан балаға, баладан балаға, ұстаздан шәкіртке, шәкірттен шәкіртке қалтырып келуді. Біз үшін бұл жаңалық, жаңы нәрсе емес. Ушуну Құдайым бұйырса қайрадан улантып, біз кейінгі муындарға еш жерін қиянат қылбай өткөрүп берүүгө Құдай Таалам ақыл, билим, ыймандын бақуаттуулугун, эрк, жөндөмдү Құдай Таалам бизге берген болсын. Бүгін көтө турган темабыз Құрбан айты кирип келгенине байланыштуу. Аз эле калды мынакей. Ошого Құрбан айт жөнүндө сөз кылууну туура көрдүк. Китабул Удхия, Курбандык чалуу китеби. Бул катаба деген сөз, бул жамаа, чогултту деген сөз. Мындайча айтканда тамгаларды чогултасыз, бир сөз пайда болуш үчүн. Сөзбөз которгондо жазды боло берет. Бирок сөздөр, мисалы, мен деген сөздү жазыш үчүн, келтириш үчүн мыны, эни, анан ныны эмне кыласыз? Алып келип чогултуп жазасыз, анан мен деген жазуу чыгат. Көрдүңүздөр? Ошон үчүн китап бул жыйнак деп которулат. Мисалы, китап бул химия китеби, биология китеби деп атпайбызбы? Химиянын жыйнагы, биологиянын жыйнагы деген сөз. Ал эми китептин аркасындагы мазмун деп коет, билесиздер. Мазмун деген домина камтып алды, ятману камтып алат, матмун, мазмун бұл қамтылған деген сөз. Китептің içinde эмнелер бар, ошону биз китептин аркасына эмне кылып койдук? Камтып койдук. Ушул жактан көрүп аласың өзүңө ылайыктуу темаларды деген сөз. Мына демек биздин ата-бабалар мусулманчылыкты, араб тилин терең өздөштүрүп, ошол жактан кээ бирки зарыл болгон сөздөрдү алганына далил ушул. Мусулманчылыкты терең түшүнгөн биздикилер. Болгону биз чаң баспалган нерселерди бир аз ачып коюшубуз мүмкүн. Андан ары карай өзүбүздүн генибизде, каныбызда те мурунтан бери келе жаткан мусулманчылыгыбызды улантып алып келе жатабыз. Эми Удхия десе да болот, Идхия десе да болот. Мунун көптүгү адахи деп коет, курбандык, курбандыктар. Ошол баягы курбандыкка союлган кой, уй, төөлөр, жана топостор да кире берет буга. Ошолорду Құрбандық күндөрү ғана сойылса, шу құрбандық деп айтылат. Кээ бири жаңылып құрбандық чалып коюш керек эле дей берет. Құрбандық чалып коюш керек деп, Құрбан айттан башка күндөргө негиз айтылбайт, туура эмес. Ошон үчүн Құрбан айт күндөрү, мисалы, Зилхижжа айынын 10-күнү, 11-и, 12-си, анан 3 күндүн ичинде эмне кылышыбыз керек? Құрбандыкты чалып калышыбыз керек. Анткени құрбандыкты ошол күнү ғана не қылып қалышыбыз керек? Сойып қалышыбыз керек. Эми құрбандықты чалуу кимдерге милдет десе, сөз түрдө бисмилланы айтып, бисмиллахи деп, анан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп құрбанды чалабыз. Мисалы, бир уйду же төөнү, койду құрбанды чала турган болсок, ошону Кудай үчүн деп. Эми нары эттүү да болуп калат экенбиз, бир ай этсиз тамактанбай, эт менен тамактанып калат экенбиз деп етті ниет кылып албаш керек экен. Кудай Тааламдын ыраазылыгы үчүн деп эле соя бериңиз, кааласаңыз, каалабасаңыз наркы эт катары кетет да. Ошон үчүн шайтанга эмне кылбашыбыз керек экен? Азгырылып кетпешибиз керек. Калыс Алла Тааланын ыраазы үчүн бисмиллахи Аллаху акбар деп союңуз, болду, ошо менен маселе бүтөт. Эми курбандык чалуу кимдерге милдет десе, Курбан айт чалуу күндөрүндө, Курбан айт чалуу күндөрүндө ошол учурдагы бай жана шаардын тургунуна. Демек, эртең байлык бүгүн бар, эртең жок да. Эртең Кудай сактасын бирдемеден бирдеме болуп, байлыгыңызды таппай калсаңыз, бир тууганыңызга да бирдемкеге жардам берем деп. Же ар кандай себеп менен болбой калышы мүмкүн. Демек, сизге Курбан айт, курбандык чалуу милдет эмес. Тескерисинче, биринчи күнү, экинчи күнү курбан чала албай калдык, үчүнчү күнү Кудай Таалам эбептен себеп кылып сизге миллиондогон акчаны берип койду. Же
100 000 деген койлорду берип койду мана сага деп. Ар кандай себеп менен. Бирөө келди да тууганыңыз. Шуну сага ыраа көрдүм. Балдарым, кыздарым эч кимиси багам деп багып кете албай турган. Мен канча өмүр бою мээнетим кеткен. Мына Алайский парода, жана башка парода деп туруп бир тууганыңыз мына койлордун бардыгын сага бердим деп берип коюшу мүмкүн. Сен эми ушуну улант, кыргыз элине жайылтасың. Сен мага сөз бер деп мисал да эми. Ушинтип сизге ошо 1000 деген, 2000 деген, 3000 деген коюн сизге берип коюшу мүмкүн. Үчүнчү күнү ээ болуп калдыңыз. Автоматтык түрдө ошол жерден курбанды чалышыңыз керек. Жок, мага да 1 жыл айланыш керек деп күтүп отурганын зарылчылыгы жок. Ал эми зекет маселесинде 1 жыл айлансын деп күтсөңүз болот. Ким билет, мен дагы ээ болом, ээ болбойм, эртең жок болуп кетсем эмне кылам деп 1 жыл күтсөңүз болот. Же болбосо бере берсеңиз да болот. Бирок милдеттеме зекеттин маселеси 1 жыл айланыш шарт. Курбандыкка чалууга 1 жыл айланыш шарт эмес. 1 сааттын ичинде болсо дагы байлыгыңыз жеттиби? Мындайча айтканда 40 коюңуз бар. Же 30 уюңуз бар. Же зекет бере турган деңгээлдеги байлыгыңыз бар. Бүгүнкү күндө 85 грамм алтын акчасы деп атпайбызбы? 120 000 сом акчаңыз бар. Күнүмдүк каражатыңа сырткары сиздин атайын акча сактай турган жерге сактап койгоңуз. Мен ушул байлыгым деп. Ал эми колуңузда миллион сом бар. Мына жер алып тамсалагалайын деп жулунуп атасыз. Да сементин, пайдубалын, анан дубалын, анан үстүңкү чатырын жабам деп миллион сомуңуз бар. Демек сизге зекет берүү милдет эмес. Сиз ошол акчадан артпай атса эгете. Бул деген сөз күнүмдүк тиричилигиңизден сырткары алып сактап койгон байлыгыңыз болсо, ошого анан эмне бересиз? Зекет бересиз. Ал эми курбандык маселесине келгенде, этияттык үчүн ошончол байлыгыңыз барбы? Эми кайда калбаган бир кой. Алып келип туруп бисмилла деп союп коюңуз. Же болбосо эң жакшысы бир туугандар биригип алып, 7 адам, же 5 адам биригип алып, бир уйду же бир төөнү, эми бизде төө түшкө турат. Андан көрө бир уйду же бир топоз алып туруп эле, семиз топоз же семиз уйду же буканы алып туруп союп туруп, бейбечараларга таратып койгон кандай жакшы. Бул биз үчүн жаңылык деле эмес. Мына ар кайсы жерде уюшуп алып, мечиттерде устаздар менен, имамдар менен биригип алып, курбанды чалып, союп таратып аткан фактылар бар. Мына биздин мечитте деле уюшуп алып, 7 киши биригип алып, 50 000, 55 000, 70 000 сомдуу букалар бар. Чоң-чоң. Бу 2 жаштан толуш шарт бирок. 2 жашка толуш шарт. Төөлөр 5 жаштан. Уй баласы, топоз баласы 2 жашка толуш керек. Ал эми кой баласы 6 айлык гүрпөң козу, же болбосо нарын туугандар багалан деп коет, ошо багалан. А бизде гүрпөң козу, ошо кыскасы 6 айлык козу анча-мынча 1 жаштык койлорду жаңылта турган. Семиз козу болсо, бул жарай берет курбандыкка. Ошондон өйдө. Ал эми эчки баласы 1 жаштан өйдө. Ошону курбанды чалып, бейбечараларга эмне кылып коюшубуз керек? Таратып берип койсок болот. Же болбосо ушунчалык жакшы окуган, бюджетте окуган балдар, кыздарыбыз бар. Ошолордун окуу жайына, холодильнигине апарып 4-5 буканы апарып тоңдуруп туруп, союп, ачып эме кылай, жыттан тийбирбей. Бисмилла менен союп, ошолордун морозилине апарып тоңдуруп берип койсок болот. Курбандык алгачкы милдет болгон учурларда пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 3 күндөн ашык сактоону эмне кылган? Тыюу салган. Эмне үчүн? Анткени кыйналган, аш калган элдер көп болгон. Ошолор да курсагы тоюп калсын деген максатта тыюу салган. Бүт баары 3 күндүн ичинде таратып бүтүрүш керек болуп таратышкан. Анан кийин кененчилик болгондон кийин иттихар деп коет, сактап жей бергиле, сактап колдоно берсеңер боло берет деген кийин эмне кылган? Фатвалар чыккан мынакей. Шариаттын уруксат эрежелери. Эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мындай хадиси бар. Ман кана лаху малун фалам юдаххи фала якрубанна мусаллана. Кимдин мал байлыгы болуп туруп курбандык чалбай койсо, биз курбан айт намазын окуй турган жерге жолобосун деген. Курбандык чалганга мүмкүнчүлүгү болуп, кимде ким байлыгы болуп, курбандык чалганга мүмкүнчүлүгү жете турган даражада мүмкүнчүлүгү болсо, анан курбандык чалбай койсо, биз курбан айт намазын окуй турган жерге ал адам жолобосун деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Мустадрак китебинин 232 номурдан таап алсаңыздар болот. Эми демек пайгамбарыбыз эмне деп атат? Шунчалык бекем, катуу
далилдүү негизде бизге түшүндүрүп атат. Башка хадисте келет. Ман важада сиатан. Кимде ким гененчилик тапса, мындайча мүмкүнчүлүк тапса, курбан чалганга эки хадис бул. Анан курбандык чалбай койсо, алды кайра ушуну бекемдептир. Биз курбан айт намазын окуй турган жерге жолобосун деп. Демек биз ач бала, кыргыздар эмне деп коет? Ач бала менен ток бала ойнойт деп койгон. Ошо ач бала биз жыргап отурсак, жакталар ачып отурса, бул жаман нерсе экен. Ошондуктан үйлөрдүн адрестерин билип коюп, анан бир күнү бул жакка, анан бир күнү бул жакка эмес, жыл сайын дайыма ошолор өйдөлөнүп, жаш балдары эрезеге жетип, тиричилик кылганга жете турган даражага жеткенге чейин дайыма бир-эки үй бүлөнү моюнга алып алсак да, бул дагы жакшы нерсе экен. Кудайдан тилеш керек экен, жараткан Алла, бир үй бүлөгө жеткенден кийин 10 үй бүлөнү, 10 үй бүлөгө жеткенден кийин 100 үй бүлө, 100гө жеткенден 1000 үй бүлө. Ушу 1000 үй бүлөнү багып, алардын окуй турган кайсы илимге жөндөмдүү болсо, ошол илимге окутканга, врач болом дегенин врач, хирург болом дегени хирург, травматолог болом дегенин травматолог, курулушчу болом дегенин курулушчу, бизнесмен болом деген бизнеске, кыскасы кимиси кайсы жагына жөндөмдүү, ошолорго көмөк көрсөтүп, каражат жагынан дагы, үй шарт жагынан дагы жардам бергенге мага, Кудайым мага мүмкүнчүлүк бер деп Кудайдан тилешибиз керек экен. Биз жанагында 100 сом берип коюп, анан 1000 сом берип коюп, же болбосо барып эттерди тарактап берип коюп, анан кетип калганды жардам деп түшүнүп калбадыкпы? Бере эле ошол депчи. Туура, ал деле жакшы. Бирок ал ошо менен калып кетиши мүмкүн экен. Анан жыл сайын эт бере берсеңиз, же ай сайын эле эт бере берсек, буту колу шал болуп калышы да мүмкүн экен, ошого көнүп алышы мүмкүн экен. Кудай буйрса мына ай тигил агам келет мага. Керек болсо сизге догуруnuшу мүмкүн. Байке келе атасызбы, биздин этибиз жок калды. Качан эт бересиз депсиз. Сиз карыз сыяктуу болупчу. Андай болбойт экен да. Өздөрү тиричилик кылганга шарт түшүшүбүз керек экен. Мынакей 10 кой алып берейин. Жери мынакей, өзүң чаап аласың. Мына азыр чүйдө Кудай берген да. Мына мен тааныган балдар бар. Дүмбүлүн сатат, паясы көк бойдон калып кетип атат. Көк бойдон. Куураган дагы эмес, саргайган дагы эмес. Ошону чаап алып келип, үйгө алып келип, көк кезинде майдалап туруп, бир жагына көлөкөгө кургатып алып, жийип алып туруп, ошондон бир жыл бою багып, уюн саап ичсе болбойбу? Болот да. Жем-семдерди кичине аралаштырып коюп. Ошентип өзүңөр оокат кылып, мисалы, бир бергенде 15-20 литр сүт берген уйларды берип, аны кантип багыш керек, төлдөрүнө 2 ай калганда жем беришин керек деген ветеринарлардын кеңешин ошол жесир үй бүлөгө үйрөтүш керек экен да. Ушуну алайын. Муну сүтүн саткыла, торпогун көбөйткүлө, өзүң анан сабизиң айда, помидоруң айда, картошкаң айда, ошентип оокатыңды кыл деп бала чаканы ушуну үйрөтүш керек экен. Антпесе дайыма эле келип эле муну оозуна салып бере берсек, ошо менен бала чакабыз дагы кор болуп калышы бырт бастык экен. Же болбосо экинчи вариант. Балдарыңыз студент болуп калган, чоңоюп, лакайып, жигит болуп калган, үйлөнөйүн деп калган. Бир үйдө баягы эзилип иштеп аткан ата бар. Кечке ошол ата иштейт. Ата турат, эшикке кар жаап калса дагы ата күрөйт. Баласы күрөсө болбойт. Эм күрөйүн десе, балаң чарчап келбедиби? Бир аз эс алып алсынчы деп нарактан аялы шыбырайт. Анан баягы көнүп калган эркек мейличи деп баласын аяган киши болот, бирок жок, аяган жок. Тескеринче ошо баласын мерездикке даярдоо экен. Бир мына эчтеке болбойт, бар чыгып жардам берип койсун. Келдиби? Жардам берсин, иштесин, өзүм эртең Кудай сактасын. Бирок кыргызда жакшы сөз бар. Атам десе дедирсин, бирок ботом дедирбесин. Сонун сөз да бул. Ошентсе да аталарыбыз 80ден нары, 90ден нары кетсин деп тилейбели Кудайдан, бирок жашоо деген ар кандай. Кокус кетип кала турган болсо, балдар бүттү экен да. Кеңире эле дендар болуп отуруп калышы мүмкүн. Эмне кыларларын билбей. Тескеринче ата өзү менен кошо иштетип, өзү менен кошо курбандык чалдырып, элдерге таркаттырып, кошо ээрчитип барып. Ошондой кыла турган болсо, Кудай буйруса, эртең ата өтүп кеткен күндө дагы жана балдар эмне кылат экен? Оокатын улантат экен, атаныкын. Эми ар бир мусулмандын мойнуна бул эмне экен? Милдет. Эгерде зекет бере турган даражада бай болсоңуз, жана шаардын тургуну болсоңуз. Эгерде шаардын тургуну болбосоңузчу, жок, жергиликтүү болбой, сапарда болуп калсаңыз. Демек сизге милдеттеме жүктөлбөй турат. Кокус сиз соем, ана соем, мына соем деп туруп, кандайдыр бир себеп менен сой албай калсаңыз, 3 күн өтүп кеткенден кийин да сойсоңуз болобу деген маселе болот да. Жок.
ошол койдун акчасын садака кыласыз. Башка айлаңыз жок. Ошондуктан өзүнүн убагында эмне кылып калыш керек экен? Союп калышыбыз керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласы, аны жакшы билесиздер. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласы Азирет Али радиаллаху анху мындай сөзү бар. Лейса алал мусафири жум'a вала ут'ия. Жолоочуга, мусафир, сапарда жүргөн адамга жума намазы жана курбандык чалуу жоопкерчилик милдеттемеси жүктөлбөйт деген. Бул сөз Насбур Роя китебинде келген Хидаянын хадистерин Тахриж Ахадил Хидая, Хидаянын хадистерин чыгарган топтогон китеп бул Насбур Роя деген. Ошо китепте келген бул Али радиаллаху анхунун сөзү. Ошондой эле Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мынтет: "Ман дахха qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi." Кимде ким курбан айт намазы окулганга чейин курбандыгын союп жиберген болсо, демек ал өз үчүн эле сойгон болот. Мындайча айтканда эт катары эле кетет. Эт катары эле кетет. Wa man dhabaha ba'da as-salati, кимде ким курбан айт намазы окулуп бүткөндөн кийин соя турган болсо, faqat tamma nusukuhu wa ashabu sunnatil muslimin. Чынында курбан айт намаздан кийин курбандык чалына турган болсо, союла турган болсо, анын ибадаты толук болот, жана мусулмандардын сүннөттөрүнүн амалы мына ушул менен толук болот деп пайгамбар айткан. Бул хадисти Сахih Муслим, Имам Муслим риваят кылган 1553 номурдун негизинде. Имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Демек, курбан айт намазынын окуп бүткөндөн кийин курбан чалыныш керек. Демек, дәвир маселе бар туугандар. Кээде жүздөгөн, кээ бирлер 200, кээ бири 50, кээ бири 10 буканы союп атпайбы? Ошолорда жөн отурбай биз этке көнгөнбүз да. Атаңдар биртеке жай калсак деп. Айырмачылык бар да. Орозо айтта курсагыбызды тойгузуп барабыз, келебиз, туурабы? Көбүбүз айырмалай бербейбиз. Себеби дегенде бир жылда бир келгендиктен кайра кайталанбайт да бул амал. Бир жылда бир эле жолгондуктан курбан айт менен орозо айтты алмаштыра беребиз. Орозодон кийин эле келгендиктен эртең менен оозубузду жаап барабызбы, ачып барабызбы деген суроо боло берет го дайым эле. Жок, ачып келебиз. Орозо айтта ачып келебиз. А курбан айтта жаап келебиз. Эчтеке жебейбиз. Эмне үчүн? Бул күн кайгы күн болгон башталышы. Балаңды курбан чаласын деп атпайбы Ибрахим алейхиссаламга. Анан баласын өлүмгө алып кетип аткан кичине каяктагы аппетит, каяктагы маанай кайгырып кетип аткан болот. Кудайдын буйругун аткарам деп, эмне кылам деп. Ошол жарана оозу жабык болгон. Анан кочкор түшүп атпайбы асмандан, туурабы? Кудай Тааланын буйругу менен. Анан кочкор десенен кээ бир адамдар болот, табиятын ушундай кычыланып сурай берет. Кандай кочкор? Көк кочкор беле, кара кочкор беле, сары ала кочкор беле, көк ала кочкор беле, мүйүзү мындайынан кетти беле, же мындайынан кетти беле, же мындайынан кетти беле депчи. Ал-Бидая ва Нихая деген китеп бар, Ибн Касирдин 15 эле томдук китеп. Ошондо да келет. Ушундай элдин арасында ушундай суроолор боло берет. Жанагы уйду сойгула деп да Бани Исраилга буйруганда да сары уй союлат го. Ошол кандай эле, көзү кандай эле, анан кирпиги кандай эле деген сыяктуу сурай берет экен да, бул табигый нерсе. Анын эмне кереги бар? Иши кылып уй да, иши кылып кочкор. Өңү кызыл болсо дагы, жашыл болсо дагы, баары эт, ичинде эти кызыл эт. Ошол эт. Ошол союлду курбандык. Ошол курбандык кочкор союлар менен эмнеге айланып кетти? Майрамга айланып кетти. Демек, курбан айт намазы окулганга чейин эчтеке жебестен түпсүз келебиз. Анда эртең менен бука союп аткандар ачка калат да, кантебиз деген суроо пайда болот бизде. Жума шарты табылбаган, жума намазы буйрулбаган, айылдарда жашаган адамдар болот, туурабы? Жума намазы окуш үчүн шаар болуш керек. Шаар болуш керек. Шаар деген эмне? Өзүнүн кылмыш кылгандарын сурак сапыт кылат. Мынау робуду деген да, МВД. Ошонун өкүлдөрү. Помдор болот го, ошондой помдор болуш керек. Больницасы болуш керек. Бейтапканасы, ооруканасы болуш керек. Мал базары болуш керек. Тагыраак айтканда, өзүнүн тиричилигин өзү аткара турган аймак болуш керек. Жашоосун өткөрө турган. Бирөөнүн малын бирөө тоноп кетсе, бергел, эмнеге тонойсуң? Бастып, камакка, түрмөгө, зынданга камай турган жерлери болуш керек дейт. Ошол жерди шаар деп айтылат. Ал эми андай жерлери жок деп айылдар бар, туурабы? Ала шаарга карайт, же областка карайт, же районго карайт да. А райондуку сөзсүз болот, билесиздер.
Ошол айылдагы жашаган тургундар курбандыгын азыр күн узун болгондуктан, түн кыска болгондуктан эртең менен саат 4:30 эле таң ата баштайт турабы? Ошо 4:30 эле курбандыгын этин союп туруп, курбандык деп союп, курбандыгын бышырып, ошо курбанды чала турган жана общий жерлерге келип берип калса болот. Баягы бир ок менен эки коен атып калат да, курбандыгы да кетет, элдин да усаны тоюп калат. Ошондой кылса болот, бир гана айылда жашагандар. Ал эми шаардын тургундары айт намаз окулмайынча курбандык чала албайбыз. Айылдын тургундары курбан айт намазы окулганга чейин деле курбандык эмне кыла берет? Соя берет. Анткени аларга айт намазы окуу милдеттемеси алынып салынат. Айылда анткени. Бирок ошентсе дагы этияттык кылып бизде эмне кылып келатат? Окуп келатышат. Алла разы болсун аларга. Эми кандай болгон күндө дагы Сунанул Байхақи, имам Байхақидин риваятында Али радияллаху анху мындай дейт: Ал-утха яумайни ба'да яумил утха. Курбандык чалуу күнүнөн кийин 2 күн, демек 3 күн. 3 күн курбан чалынат. Az-zabhu ba'da an-nahri yawmayn wa afdaluha awwaluha. Эң жакшысы биринчи эле күнү союп калган дептир. Демек, бейбечараларга эртерээк эмне кылып калышыбыз керек? Берип калышыбыз керек, канын сарыктырып. Анан жыттанып кеткенде буларга боло берет деп берип койгондо жакшы эмес. Кээде азыр мына күн ысып атпайбы? Өтө эhtiyатташ керек. Пакеттин ичинде бир аз эле туруп калса, биз мал менен чогойгон элбиз да. Былгып кеткенден бүттү уже. Ал кандай жейт билбейм мен. Ошол үчүн эhtiyаттап, өзүнүн убагында союп, өзүнүн убагында канын сарыктырып, эртерээк жеткирип калганга эмне кылалы? Аракет жасашыбыз керек, Кудай буйрса. Же болбосо азырда илим, техника өнүгүп атат. Жанагындай убойдун жанында убактылуу болсо да кура коебузбу, эмне кылабыз? Жанагындай морозниктер болот атпайбы? Узун пенопластиктен жасай коет экен, ичине тоңдуруп коет экен. Малды союп эле илип кете берет, катып калат. Ана эртеси анан кийин тоңгон кезинде кесип эле таратабызбы? Иши кылып өзүнүн убагында же ала турган адамдарды чакырып коюш керек болуш жерге. Эртерээк бере калып, этти айнытпай берип калганга эмне кылалы? Аракет жасайлы. Убакыт бүтүп баратат. Ошентсе да 1-2 мүнөттүн ичинде сөз айтып калалы. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар: "Мен баа жилда удхиятин фала удхията лаху." Кимде-ким курбан чалып, этин сатып бере турган болсо, терисин. Кимде-ким курбанды чалды, терисин терилеп чыгарып алабыз да. Ошол терини сатып берген болсо, анын курбандыгы эмес деген. Демек, терисинен бери эмне кылышыбыз керек? Кайрымдуулук беришибиз керек, же терисин талпак кылып иштетип коюш керек. Көлдөлөң. Же болбосо жанагындай отура турган жай намаздардын бир түрлөрүн жасап койсо, мына даватка чыккандар билесиздер, эки жака чыгып атасыздар, ошол кезде төшөк сыяктуу кылып койсо тамгы. Сыз жер болобу, андай жер болот, алдыңызга саласыз дагы беймарал зикир ибадатыңызды толтура бересиз. Жатып эмес, отуруп, Куран окуп жана башка. Жатса деле боло берет негизинен. Мына бул хадисти Сунанул Байхақи, имам Байхақи эмне кылып атат? Риваят кылып атат. Ошондой эле курбандыкты ким чала алса, өзү чалганы жакшы. Анткени Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам курбанды чалып атканда кызы Фатима энебиздин атынан ошондо айтат: "Я Фатима, о Фатима, куми иля удхиятик." Кел курбандыгыңдын жанына кел dedi, басып кел. Фашхадиха, аны карагын курбандыгын кандай чалынып туруп кара. Fa inna yughfaru laka 'inda awwal qatratin taqturu min damiha. Ар бир чалынгандан ар бир тамчысы түшкөн сайын сенин күнөөң кечирилип турат. Ошондон сен карагын жана айткын: "Инна салату ва нусуки ва махия ва мамати лиллахи rabbil alamin." Албетте окуган намазым, ибадаттарым, жашап атканым жана ахиретке өтүүм баардыгы Кудай ааламдардын Раббиси болгон Кудай Тааламга таандык. Ла шарика лаху, Кудай Тааламга эч кандай шерик жок. Ва бидалика умирту, мен ушундай амалдарды аткарууга буйрулганмын. Ва ана минал муслимин, мен мусулмандарданмын деп ушул дуаны айткын эй Фатима деп Фатима энебизге пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне кылган? Жол көрсөткөн. Ал эми эрезеге жете элек жаш балдар болсо, аларды жолотпой койгон жакшыраак. Анткени өңүн көрүп, канды көрүп, психологиясы бузулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн чоңоюп, мындай ак караны ажырата турган болуп, биз айтканда 4-5-6 класстарга барып калганда, эрезеге жетет, мына жетет болуп калганда, ошондо аралаштырып баштаганыбыз жакшыраак болот. Анткени жана чоң убойнолорго апарганда жаш бала коркуп калышы мүмкүн. Өгүздөр, букалар билесиздер го, өкүрөт алар. Өкүргөндөн башка кээ бирөө кубалайт, чала учуп чыгып кеткен болот. Ошондо
жүрөк бирөө түшүп калбасын. Ошондуктан керек болсо дагы жаназа намаздары мечиттерде окулуу Ханафи мазхабында Хашат ибн Абидин китебинде келет. Жума намазы окула турган жерде окулуу макру деген. Биздин Ханафи мазхабта. Ошон үчүн бизде адат жана салт. Эч качан жаназа намазы мечиттерде окулган эмес. Болгону Советтер Союзу ажырагандан бери кайсы бир туугандарды туурап мечиттерге окуй баштадык. Анткени биздин салтыбызда дагы, тарыхыбызда да жок мечиттерде жаназа намазы окуу. Анткени мечитке жүрөгү жумшак адамдар келет, ар кандай адамдар келет, ошолор коркуп калышы мүмкүн деген таризде айтылат. Ошон үчүн эмне кылган? Бул боюнча балким кийинки жумаларда жарым саат лекция өтүп беребиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ишарат хадистери бар, буга дагы далилдер бар. Ошондуктан биз Хашат ибн Абидин айтат, мечиттин сырты болсун, ичи болсун, баары бир мечит бул жаназа окула турган жер эмес, мечит ибадат кыла турган жер. Адамдар жан дүйнөсү азык алып кете турган жер. Ошондой эле бизде 3 күн сактагандыктан ар кандай жыт чыбырлар чыгып, кээ бир адамдар чувствительный болуп, сезимтал болуп, ооруп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Таала анын бетин аргысын, үйлөрдө эле окулганы дурусураак. Амин. Алла Таала ар бирибиздин курбандык чалайын деген ниеттерибиз болсо, курбандыктарыбызды кабыл кылсын. Үйүбүздө эч качан кан төгүлүү болбосун, малдардын кан төгүлүүсү болсун, жана кайрымдуулукта жасалсын. Африкада жана башка жерде аш жаткан, Сирияда жана башка жерлерде аш жаткан мусулман бир туугандарыбызга Кудай Таалам тынччылык, ооматчылык, биримдик, акыл эс, ыймандуулукту Кудай Таалам толук орноткон болсун. Wa sallallahu ta'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi